Пайгамбар алейхиссалам айтат, тууган уруктар менен катташып, мамиле кылуу өмүрдү узартат дейт. Пайгамбар ушуну айтат, урматтуу бир тууганым. Жалган айтпагыла, жалган айткан ырыскын азайтат дейт. Жашоодогу берекени кетирет дейт Пайгамбар алейхиссалам. Андан сырткары пайгамбарыбыздын бардык осуяттары бар. Кээ бир осуяттарын угуп, койчу ушунда кандай касиет болсун деши мүмкүн да. Мисалы үчүн бир окуя айтып берем. Пайгамбар алейхиссалам айтканда, эгерде жанагыдай тамак ошоңарга чымын түшүп кетсе, эгер ошол тамакты ичкиңер келбей мачкасын, тамак башка жок болуп калып, алыш кыйын болуп калса, ошол түшкөн чымынды тамакка биротоло батырып алып туруп, анан алып ыргытып кийин жей бергил. Анткени чымындын бир канатында уу, экинчисинде уунун дарысы бар. Вирус, антивирус бар деп айтат да. Ошол убакта адамдардын бардыгы айнып калды. Тоштун айныды мынакей. Чын эле пайгамбар деп бассак дөөрүп баштады. Кантип эми чымын түшүп калса, алып ыргытпай, чымынды бир сыйра матырып алып туруп, толуктурду. Анан алып ыргытып иче берли деп айтат. Айнып калган экен деп, ушинтип кичине анча тамга таанып калгандар. Бирок мына 75-80 жыл болуп калды, окумуштуулар изилдешти. Чымын учуп баратканда, урматтуу бир тууганым, тамакка башка нерсеге түшкөндө дайыма бир канаты менен жыгылат экен да, ошол канатта вирус бар экен. Эгер ошол чымын ошол бойдон алып ыргыт тамак жесең, тамактан сага оору келип, сен ооруйсуң. Түшүнүктүүбү? Экинчи канатында ошол оорунун кетире турган дарысы бар экен дагы. Жанагы тамакка чымын толук матырганда, жанагы түшкөн зыянды зыянсыздандырып, андан кийин тамак зыянсызга айланар экен да. Ошону айтканда көп адамдар мына ыйман келтирдик дешти, бирок ошого чейин ыйман келтирбей койгон да. Андан сырткары мисалы үчүн Пайгамбар алейхиссалам аялдарга кашыңар тербегиле деп айткан. Десем аялга айтып, эмне кылат, тербесек сулуу болбой калабыз деп. Бирок окумуштуулар изилдеп чыгышты, эгерде каш ар бир адамга өзүнө ылайык каш берилер экен. Ошол каштан азайтып койгон болсоң, бул сенин көзүңө зыян кылат. Аккан тер, башка нерселердин бардыгы сенин көзүңдү сактай албай калат дагы, сенин көзүңдүн ооруп калуусуна, ден соолугуңа зыян болушуна алып келе турган маселе, урматтуу бир тууганым. Же болбосо Пайгамбар алейхиссалам аялдарга узунураак кийгиле, жең узун, этек узун болсун деп айтат. Анткени көз тиет. Көз адамды мазарга, төөнү казанга салат деген элдин сөзү бар. Пайгамбарыбыз көз акыйкат деп айткан.